жата бербестен жан болгонсоң кыймылдаш керек. Жакшыбы же жаман болобу, жактырганга жылмайыш. Кодул жана ырчы Куйбеккалыковдун 2 кыз, 1 уулу бар. Кызы ырчы Айпери менен уулу Улан экөөнүн ортосу 3 жаш болгондуктан тең туш катар өсүшкөн. Эркек мүнөз Айпери инисине ар дайым болушуп, кээ бир учурда жинине тийип койсо, уруп айтор ээрчитип жүрүп чоңойтконун айтат. Буга чейин Айпери тууралуу көптөгөн маалыматтар айтылганы менен бул ирет бир тууган иниси Улан эжеси жөнүндө кызыктуу маек куруп берди. Чын айтсам, эжекем бул мага байке катары болуп мындай өстүргөн, анткени байке катары характери эркек мүнөз. Мисалы мен мурун кичинекей кезде футбол ойноп эшикте полдода балдар менен урушуп кетип таяк жеп калсам, азыр чакырып келем деп эжекем чакырып келип, эжекем кадимкидей прям полянын ичинен балдардын арасына кирип мушташып мен биякта карап турган күндөр болгон да. Чынында сабап, анан экөөбүз качып, анан үйгө келип дарбазаны чапкылашып, ушундай окуялар өткөн. Дайыма билбейм, бирдемке болсо эжеме кайрылам. Анткени эже катары эмес, дос, подружка деп коет го, мындай орусча айтканда. Подружка катары тийишип бири-бирибизге. Любой эле үй бүлөдө уруш болсо керек, бири-бирибиз менен туура эмес нерсе кылып коем, дайыма эле кылып коем дегенсек. Дайыма эле туура эмес нерсе атайын кылып урган күндөр болгон. Баш чарып салган күндөр болгон дегенсек. Тамаша. Жаш кезде бирок чынында кичинекей кезибизде урушуп, кайра жарашып. Катурчума? Мындай Азыр эле күчүм жетпей кол менен урбайт, бирок мындай диванда отурсаң да ошо бут менен да. Мындай көтөрүп туруп тепмей. Адаты бар эле. Биз эмне айла жок таяк жеп кала беребиз да. Үйгө кеч келип калган күндөрү, эшикте акырын үйдөгүлөргө билинбей кирип баратсаң, Айпержем сразу эле эшиктин астында турган болот. Биринчи очередь. Көрүп эле чарчамыш болуп эле чыгып эле баары бир урушат. Анан эртең менен кайра уже жакшы сүйлөп жумуш айтканда кылбай койсо урушасың да. Анан ошо Улам ар дайым кылбай качып кетет. Эркек кыз. Идиш жууп, үйдө карындашыбыз. Пылесостомой үйдө. Мен баягы бүт барын эле мен кылам. Анан өзүң жаткан төшөктү оңдомой деп. Эгиз козуда ээрчип чоңоюшкан бир туугандардын ортосунда деле кызганыч болоорун айтышат. Айпери бойдок кезинде жигиттер менен сүйлөшүп туруп калса, иниси аны кызганып, коруп калчу экен. Балдар менен сүйлөшсө кызганычым. Урушайын дейсиң же балдар менен чыгып алып сүйлөшөм дейсиң. Досторум, классташдарымдан да аябай кызганат. Анан азыркыга чейин кызганыч бар да, кичине бирөө башкача мынтип баягы комплимент айтып, же болбосо экөөбүз чогуу жүргөндө баягы тойлор кылып чогуу барып калганда бирөө бийге тартып койсо, болбосо жездеси деле бар да. Анан жок, жездеси биякта калып эле иним сразу эле келе калып мени бийге ортого өзүн тоса калып эле, анан кичине мага комплимент айтып коюшса же келип баягы той топурга чакырган номеримди сурап калышса, ошол жерде туруп турат да, карап ошо киши менен. Анан мени коруп турат. Баягы мурунтан чогуу өсүп, чогуу жетелеп, эжекем артынан эле ээрчип жүргөндүктөн, может, ошондон болуп калышы мүмкүн. Бул менимче туура эле. Сырдашам, мындай бир-эки дедим го, мындай кыз. Абайларсыз. Мындай кызды жакшы көрүп калсам, мага мындай кыз жакты, эжеке. Биякта экен, мындай кыз экен, мындай экен деп мындай толугу менен түшүндүрүп, оюн угуп, эмне дейт, кандай болот. Кыз кишини жакшы түшүнөт дегендей, баары бир сырдашып, кичине эме алам да, мындайча айтканда. Айтканын угуп. Кеңеш сурайбыз. Жезде менен мамилем жакшы. Мындай
чалышып жолугуп кээде жездем менен мындай сүйлөшөбүз, бирок жездем өзү мындай сырдуураак да, мындай жоош спокойный, ачылбайт. оңой менен ачылбайт. А биз Улан бул эми ачык сөз го далдаки да, мындай жакында. Анан өтө баягы биришет. Колунда үстүндө акыркы кийим болсо деле чечип берип коёт да, ушундай бала да. Кичине мактап койсоң, ой, дардаңда болбой калат. Эжесин турмушка узатып жатышканда Уландын ичи ачышып капа болгон. Төрөлгөндөн бери бир жүргөн бир тууганың башка бүлөгө кетип жатканда күлүп жайнап узата албайт эмессиңби? биринчи сезим сүйүнгөм. Анткени башта бага калмак дегерсең сразу. Жок. Эми бул ар бир адам баласынын башында бар. Бул ичиң ачышат чынында. Анткени дайыма жаныңда жүргөн эжең вдруг эле башка үйгө кетип калса, эртеси күнү баягы интип эме кылып мындай жок да ужечи. Анан сагынышып каласың бири-бириң менен. Анан тоюнда кандай болду? Той жакшы болду, чынында баягы ичим ачышып жүрдү, бирок чынында. Акырын карап, көз жаш чыгарбайбыз го, бирок эми барыбында. Аккан арыктан суу агат дегендей Куудул агабыздын уул кыздары үчөө тең таланттуу десек болчудай. Айпери сахнадан өз ордун таап калса, Уланда мына ырдап чыгам деп турган учуру. Ага чейин эжеси Айперинин чыгармачылыгы тууралуу буларга токтолду. Мен өрүм укпайтпы? Жок, угабыз. Тамашалап атат. Просто эжекемдин көзүнчө укпайм да. Эми баягы өзүн сизда сезип алат деген ойда. Жанымда өзүнүн ырларын укпайм. А так мындай өзүм жалгыз жүргөндө, досторум менен жүргөндө көбүнчө акы болуп учкум келет деген ыры, может, ошол убакта менде бир эме болгондур. Ошол ырын воспоминание эжеңдики болсо деле эми айла жок, эмне кылайбыз. Ушундай. Азыр улан чоңоюп калса деле дагы деле баягы биздикө билинбейт го, кичинекей деп эле переживать этип эле, кичинекей деп эле, а элдер баягы мактап, кичине баягы кыздар кичине баягы суктанып коюшса эле кызганып кетесиң да. Же мен кызганбайм го, эме болом. Сыймыктанасыз, ушундай иним сулуу деп а? Сыймыктанам да. До сих пор кичинекей бала. Анткени көчөдө өзүңчө башкача жүрөсүң. Анан эжекеңе келип алып анан көчөдө жүргөндө мынтип эме кылсаң туура эмес болуп калат деп ойлойм. Анан эркелейсиң баягы эле. Эми чын эле айта берели. Азыр деле мисалы эркелеп коем кээде.